Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар. Барыңыздарга белгилүү болгондой, азыр умра сапары башталып, биздин көптөгөн мусулман бир туугандарыбыз умра сапарын аткарууга, зыяратка аттанып жатышат. Ошол себептүү мен мусулман врач катары атайын сиздерге ушул умра сапарына ден соолукту туура даярдоо укмалары менен сиздерге бөлүшүп кетким келди. Анткени дегенде барыңыздарга белгилүү болгондой, азыр ар бир ушул умра сапарын жасаган ар бир мусулман адам ушул умра сапарын ден соолугу чың, мыкты, оорубай, этпей, эч нерсе болбой жасап келүүнү эңсешет. Туурабы? Анткени дегенде ден соолук жакшы болсо, ибадаттар дагы сонун болот. Себеби дегенде ар бирибиздин максатыбыз умра сапарына баруудан жакшы, сапаттуу, толук кандуу ибадат кылып келүү болуп эсептелет. А эгерде ден соолук жаатында ар кандай көйгөйлөр боло турган болсо, ар кандай маселелер боло турган болсо, анда биздин каалаган нерсебизге жетпей калуу коркунучу бар. Азыр барыңыздарга белгилүү болгондой, ар кандай факторлордун айынан умра сапарына аттанган зыяратчылар ден соолугуна тиешелүү түрдүү көйгөйлөргө дуушар болушуп, ар кандай оорулар менен жабыркап калып атышат да. Статистикага карай турган болсок, умрага баргандардын 80%, урматтуу катталуучулар, респиратордук оорулар менен ооруп калышат. Бул деген эмне? Бул деген ошол бүт дем алуу жолдорунда оорулар, жөтөл, мурун агуу, температура көтөрүлүп тура албай жатып калуу. Кыскасын айтканда 80% умрага баргандардын көпчүлүгү ушул дем алуу органдарына тиешелүү оорулар менен жабыркап калышат. Эң көп кездешүүчү респиратордук вирустарга булар эмне? Грипп вирусу жана риновирус болуп эсептелет. Бактериялардан карай турган болсок, стрептокок жана гемофилия инфлюенза деп аталган ушундай бактериялар бар. Мына ушулар умрага барган адамдардын көпчүлүгүнүн ооруга чалдыгып калуусун шарттайт. Анан өзүңүздөр белгилүү болгондой, умра сапарына көпчүлүк учурда ата-энелерибиз, улгайып калган адамдар да барат. Аларда да түрдүү өнөкөт оорулар болгон үчүн түрдүү оорулар козгошу мүмкүн. Ошол себептүү урматтуу мусулман бир туугандар, бул вебинарда мен сиздерге эң негизги 3 темада сөз кылып бергим келди. Биринчиси ушул умрада эң көп кездешкен оорулар жана алардан сактануу жолдору эмне кылыш керек. Экинчи, бул вебинарда сиздерге айта турган нерсем, умрага баруудан мурунку анализдер. Кандай анализдер керек, кайсы органдар текшерип коюш керек. Үчүнчүсү, умрада ден соолукту сактоо эрежелери. Мына ушул 3 темада сиздерге ушул вебинарда сөз кылып берем. Эң негизги бул вебинарда айта турган дагы бир нерсем, ушул атайын умрага баруучуларга, умра сапарына аттанып ибадат кылайын деп зыяратка аттанып турган катталуучуларыма индивидуалдуу чекап программамды дагы сиздерге тааныштырмакчымын, урматтуу катталуучулар. Анда эмесе бул вебинарда айтылган ар бир сөздү жөн эле кулагыңыз менен угуп койбой, жүрөгүңүз менен укканга аракет кылыңыз. Себеби дегенде бул вебинарда айтылган кеңештер өтө маанилүү. Вебинарыбызга киришүүдөн мурун балким мени биринчи жолу көрүп аткандар болушу мүмкүн. Ошондуктан кыскача таанышып алалы. Менин атым Бекчан, өзүм кыргыз журтчулугунда мусулман врач доктор Турабеков деп таанылгам. Өзүм ислам динин карманган, ушул Аллах Тааланын буйруктарын аткарган, ушул адамдарды дарылоодо дагы, ушул дарылоо процесстерин жүргүзгөндө дагы так чынчылдык менен, чын жүрөктөн ар бир пациентке жардам берүүнүн үстүндө аракет кылып иштеп келе жатам. Өзүм тууралуу айта турган болсом, тажрыйбамда, 5 жылдык тажрыйбамда 6300дөн ашуун адамга чекап өткөрүп, диагностика кылып, ооруларын терең изилдеп, түрдүү дарылоо программаларын түзүп, ушул элибиздин кыргыз журтчулугубуздун ден соолугун жакшыртуу менен алектенип келе жаткан учурум. 2008-жылдан бери медицина жаатындамын. Кичинекей кезибимден ушу аптекада иштеп, ошол жакта дарылар жөнүндө маалымат алып, өзүмдүн ушул медицинага болгон жолумду ошол балалык чагымдан эле баштагам. 2015-жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына тапшырып, 11.000 саат убактымды сарптап, жалпы дарыгерлик кесибине ээ болуп, жогорку билимге ээ болгом. Андан кийинки 2019-жылдары ушул жөн эле Кыргызстандан алган медицина менен чектелип калбайын деп, дүйнөлүк медициналык изилдөөлөрдү, метаанализдерди, дүйнөлүк деңгээлдеги медицинаны окуп баштадым. Мына ушул дүйнөлүк деңгээлдеги медицинаны окуп баштаганда менин медицинага болгон көз карашым, пациенттерге болгон көз карашым таптакыр өзгөрүп, өзүмө атайын максат койгом. Мен эми мындан кийинки медициналык билимимди жалаң чет өлкөлөрдөн, медицина эң мыкты өнүккөн мусулман өлкөлөрүнөн, күчтүү мамлекеттерден билимимди жакшыртам деп өзүмө максат койгом. Кудайым буйруп, Аллах Таала буйруп, бир нече мамлекеттерге барып, мисалы Турцияга барып, Стамбулдун Медипол мега хастанасы деп аталган университеттеги эң чоң масштабдуу клиникадан өзүмдүн тажрыйбамды жакшыртып, квалификациямды
сапаны жакшыртып, Катар шаарындагы The View клиникасына барып, ал жактан түрдүү чет өлкөлүк врачтар менен, коллегалар менен пикир алмашып, билим алмашып, өзүмдүн квалификациямды жакшырткам. Ошондой эле азырга чейин дагы окууну токтотпой, ар дайым билимимди жакшыртуу менен, ар дайым жаңы мета анализдерди окуу менен, клиникалык изилдөөлөрдү окуу менен өзүмдүн ишмердүүлүгүмдү жүргүзүп жаткан учурум. Бул болсо менин ушул медицина жолунда жетишкен тастык тамаларым көз жүгүртүп койсоңуздар болот. Өзүм кыргыз журтчулугунда мусулман врач катары таанылып, азыркы учурда Instagram баракчамда 370 миңден адам, YouTube каналымда бүт ушул соц тармактарда кыргыз эли далилденген медицинанын негизинде түрдүү пайдалуу маалыматтарды алып келе жатышат. Эми сиздер менен вебинарыбызга кирише берели. Биринчи биз сиздер менен бул вебинарда талкуулай турган нерсебиз бул умурада эң көп кездешкен оорулар жөнүндө болмокчу. Ар бир жылы, урматтуу катталуучулар, 10 миллиондон ашык ажылар умрага, зыяратка, ажылыкка барышат. Ошол Сауд Арабиясына 10 миллиондой адам барат экен. Бул дүйнөлүк статистика, элестетиңиздер. Бул статистика дүйнөдөгү эң чоң топтолуу болуп эсептелет. Адамдардын топтолгон жери. Бул жакты карай турган болсоңуздар, урматтуу катталуучулар, негизи бул статистикаларга көңүл бура турган болсок, ушул 10 миллион адамдын, ар бир 10 миллион адамдын ар кандай ооруларга кабылуу боюнча дагы статистикасы бар. Биринчи статистиканы карай турган болсок, ушулардын 80% респиратордук ооруларга жабыркашат экен. Ушул жардам сурап, ушул Сауд Арабиясынын поликлиникаларга кайрылгандардын көпчүлүгү ушул түрдүү жөтөлү менен, мурун агуу менен кайрылышат 60%га чейин. Грипп аныкталгандар 14%га чейин, пневмония менен жабыркагандар 39%га чейин, реанимацияга түшүп калгандар да 22%га чейин кездешет. Бул 10 миллион адамды алганда бул өтө көп сан, урматтуу катталуучулар. Бул ооруларды чакырган патогендер не десеңиздер, бул грипп вирусу, риновирус, коронавирус, мерс эмес, башка кадимки түрлөрү. Парагрипп деген ушундай бактериялар, вирустар бүт ушинтип ушул ажылардын, зыяратчылардын ден соолугуна таасир этип, ден соолуктарын эмне талкалайт. Андан тышкары дагы негизги факторлорду айта турган болсок, өзүңүздөр билесиздер, умурага барганда аякта адамдар өтө көп. Биринчиден, адам тыгыны кездешет. Себеби дегенде өтө көп, миллиондогон адам барат ал жака. 184 мамлекеттен адамдар барат. Ар кайсы мамлекетте ар кандай вирустар, бактериялар бар. Бардыгы ошол жерге чогулат. Чарчоо көбүнчө болот. Көптөгөн умура, себеби ал умура ибадатын күчтүү талап кылат. Жасаш керек, аткарыш керек, жата бербейсиң. Адам стресске кабылышы мүмкүн. Көп адамдар баягы бирөө жулмалап, сулмалап, ар кандай болуп. Абаны билесиздер, Саудияда аба ырайы дагы ысык. Мунун бардыгы албетте бул Аллахтын берген бизге, биз ушул мусулмандарга берген сыноосу. Бирок ушундай түрдүү факторлор биригип отуруп, сиздин ден соолугуңузду эмне алсыратып коюу коркунучу бар. Биз эмне кылышыбыз керек? Биз түрдүү себептерди жасап, ошо Аллах таала берген ден соолукту мыкты деңгээлде сактап, умураны эффективдүү, энергияга бай абалда өткөрүшүбүз керек, урматтуу катталуучулар. Ооба, бул дарыларга, бул гриппке, бактерияларга бир чудо дары жок. Ушул чудо дарыны ичсең эле айыгып кетең же башка. Бирок биз үчүн Аллах таала берген чудо иммунитетибиз бар. Ар бир адамдын иммунитети бул вирустарды, бул заттарды, бул факторлорду жеңе алат. Эгер сиздин иммунитетиңиз жакшы боло турган болсо, анда сизге умра сапарында эч бир вирус дагы, эч бир бактерия дагы эч кандай тоскоолдук жасай албайт, урматтуу катталуучу. Анан бул оорулар менен ооруган адам көпчүлүк учурда билесиздер, умрага барганда эгер сиз ушундай ооруларга кабылып кала турган болсоңуз, ден соолугуңузга көңүл кош мамиле жасап, оорузам ооруй берейин десеңиз, эмне болушу мүмкүн? Албетте тура албай жатып каласыз. Ибадатыңыз ойдогудай болбой калат. Ателден чыкпай эле жата бересиз, шалдырайсыз, эч нерсеге көңүлүңүз жок калат. Сиз 14 күнгө эле ооруп атасыз, умраны атайын жасайын, дени сак абалда жасайын деп. Сиз эгерде ден соолугуңузга туура кам көрбөй, туура мамиле кылбай, эмне болсо деп, мисалы, жакшы себептерди жасабай, көңүл кош мамиле жасап койсоңуз, эмне мына ушундай сиздин эң жашооңуздагы көптөн бери даярданып жүргөн ушундай умра сапарыңыздагы сизге эмне идеалдуу, өзүңүз калагандай болбой калышы мүмкүн. Анан өзүңүз күнүңүз кантип өтүп атканын байкабай каласыз, арактап кетесиз. Анан албетте өнөкөт оорулар болсо, түрдүү кырдаалдар болсо, реанимацияга түшүп калуу дагы коркунучу бар. Ошол себептүү умраны эффективдүү, энергияга бай абалда өтүш үчүн иммунитетти жакшыртуу керек биринчи очередь. Сиздин иммунитетиңизди умрага барганча жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек, урматтуу катталуучу? Эң негизги мен сизге 5 нерсени
жасоону айтам. Биринчи, анализдерди көрүп иммунитетке жооп берген витаминдерди текшериш керек. Иммунитетти анализдер аркылуу изилдешибиз керек. Негизи иммунитет клеткаларыңыз кантип иштеп атат? Ошо иммунитеттин нормально иштеши үчүн гормондор, витаминдер кандай организмиңизде? Мына ушулардын баарын текшериш керек. Жөн эле баягы могуну ичсең иммунитетиң жакшы болот эмес. Конкреттүү түрдө анализдер менен текшериш керек. Экинчи, сиздин өнөкөт ооруларыңыз болсо, аларды аныктоо керекпиз. Үчүнчү, тамактануу планыңызды иштеп чыгыш керекпиз. Себеби дегенде тамак бул иммунитетти жакшыртуучу эң негизги куралдардан болуп эсептелет. Уйкуңузду идеалдуу болуусун камсыз кылыш керек. Себеби дегенде уйку жок, иммунитет жок деп эсептеп кое бериңиз. Анан өзүңүздөр билгендей умра сапарына барганда биздин саат менен аяктын сааты башкача, ошого баягы циркадный ритм дагы өзгөрөт. Ошондуктан уйкуну дагы идеалдуу болуусун камсыз кыла турган иштерди жасашыбыз керек. Анан албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам медицинасында келген изилдөөлөр аркылуу далилденген ыкмаларды жасаш керек, урматтуу катталуучулар. Мына ушул 5 кадам жасай турган болсок, анда сиздин иммунитетиңиз идеалдуу болот, урматтуу катталуучу. Мен атайын ушул умрага барайын, умрага барып эффективдүү дени сак абалда умра ибадатымды кылып келейин деген адамдар үчүн атайын өзүм чекап программа иштеп чыккам. Бул чекап программанын эң негизги максаты ар бир умрага баруучу зыяратчыны терең изилдөө кылып, ар бир умрага бара турган адамга медкарта түзүп берүү болуп эсептелет. Бул медкартада эмне болот? Бул медкартада сиздин тапшырган бардык анализдериңиз, анализдерге терең түшүндүрмөлөр, кайсы анализ эмнени түшүндүрөт, эмне кылат, иммунитетиңизге керектүү витаминдер, ар бир адамга мен индивидуалдуу түрдө витаминдердин дозасын так аныктап, ошол медкартаңызга берем. Ошондой эле өнөкөт ооруларыңыз бар болсо, эмнелерди жасаш керек өнөкөт ооруларда? Өнөкөт ооруларда ичип жүргөн, мисалы улгайган ата-энелерибиздин дарылары болот. Аларды кантип коррекция кылыш керек? Умрага барган учурда бардыгын оптималдуу аткарганга аракет кылыш керек. Так диагноздарыңыз болот медкартаңызда. Тамактануу планыңыз болот. Сиздин тамактануу адатыңызга карай сизге керектүү тамактануу планы болот. Ошондой эле умрага керектүү конкреттүү түрдө ар бир адамга керектүү аптечка да болот бул программада. Бул ушул медкартанын ичине мен сизге мисалы сизге керектүү түрдүү кырдаалдар болуп калат. Мына ошол кырдаалдарда өзүңүзгө тез жардам ыкмаларын жасоо үчүн атайын аптечканы дагы бул медкартаңызга сизге түзүп берем. Ар кандай учурлар болуп калат, урматтуу катталуучулар. Кыскасын айтканда, тамактануудан баштап уйкуга чейин, гигиеналык нормаларга чейин, бутту кантип жууш керек, эмне кылыш керек, эмне каражаттарды колдонуш керек, кандай гигиеналык каражаттарды колдонуш керек, бардык ушул ден соолукка тиешелүү бардык маалыматтарды ар бир адамга индивидуалдуу түрдө медкартасына мен түзүп берем. Ал медкарта дайыма сиздин PDF форматта жөнөтөм, колуңузда болот, телефондо болот, азыр телефон баарында бар. Каалаган учуруңузду ачып көрүп, өзүңүздүн медкартаңыз менен таанышып, өзүңүздөгү бүт кеңештерди эмне кыйналбай аткара бересиз, урматтуу катталуучу. Бирок бул баягы жөн эле изилденбей туруп эле жасала турган нерсе эмес. Бул чекап программага катталып, аяктан мен сиздин анамнезиңизди чогултуп, анализдериңизди көрүп, ошонун негизинде анализдер чыккандан кийин бүт сизден сурамжылоо өзүм түзүп берем сизге. Бул чекап программасынын баасы 15 000 сом болот, урматтуу катталуучу. Анан бүгүн каттала турган болсоңуз, сизге өтө сонун бонус берилет менден атайын. Бул эмне десеңиз, ушул чекап медкартаңызды түзгөндөн кийин атайын сиз менен видео байланыш аркылуу сүйлөшүп, мен сизге бүт медкартаңызды түшүндүрүп берип, сизде дагы кошумча суроолоруңуз болсо, умрага тиешелүү, же ден соолукка тиешелүү, бардык ошол суроолоруңузга жооп берип, түз видео байланыш болот. Бирок мындай мүмкүнчүлүк бүгүн гана катталгандарга, ошондуктан эгерде умрага ден соолугуңузду мыкты кылып, өзүңүз үчүн медкарта түздүрүп, умра ибадатын эң сонун аткаргыңыз келсе, албетте бул чекап программам сиз үчүн, урматтуу катталуучу. Эгерде катталууну кааласаңыз, ушул видеонун астында менеджерге жазуу деп турат. Ошол кнопкага жазып, менеджерге жазсаңыз, сизге реквизиттер жөнөтөт, ошол жактан каттала аласыз, урматтуу катталуучу. Биз болсо вебинарыбыздын ичиндеги экинчи негизги темага өтөлү. Умрага баруудан мурунку анализдер деген тема. Барыңыздарга белгилүү болгондой, ар бир адам умрага барганда бир сыйра организмин көрүүнү мен ар бир адамга сунуштайт элем. Себеби дегенде, организмди анализдер аркылуу көрбөй туруп, жөн эле баягы сапарга чыгуу дагы бул дагы ден соолукка керектүү себепти аткарбай коюуга барабар да. Себеби дегенде, сапар бул да жоопкерчилик. Сапар бул самолетто учсаңыз да коопсуз нерсе эмес. Сөзсүз түрдө организмди текшерип чекап кылып коюуну мен ар бир мусулман бир тууганга сунуштайт элем. Анткени сиз биринчиден бөлөк климатка кетип атасыз. Экинчиден ал жакта аба ырайы башкача, атмосфердик басым башкача. Үчүнчүдөн мындай кырдаалдарда организмде ар кандай реакциялар болот. Мисалы, сухой воздух болобу, влажный воздух болобу. Ошого умрага чыгуудан мурун төмөнкү органдардын ишин анализдер аркылуу сөз текшерүү керек. Биринчи текшере турган орган бул боордун ишин. Себеби дегенде, сиз ар кандай тамактануу, айрыкча бизде кыргыздар мисалы Кыргызстандан тамак алып барып жейт.
ичи карындын ишин текшериш керек. Кыргызстанда иштеген органдар Саудияга барганда башкача деңгээлде иштеши мүмкүн. Ошондуктан бардыгын оптималдуу кылганга аракет кылыш керек. Үчүнчү, иммунитеттин анализтерин көрүп коюшуңуз керек. Гормондорду текшерип коюшуңуз керек. Зат алмашууга тиешелүү анализтерди, сиздин метаболизмиңиз кандай жүрүп атат. Анан жүрөк кан тамыр системасынын анализтерин сөзсүз түрдө көрүш керек. Липидный спектр, коагулограмма. Себеби дегенде бул анализтер жок болсо, биз билбейбиз. Может, эртең ысыкка барганда кан уюу болуп, ар кандай тромб болуп. Мен практикамда көптөгөн пациенттерди көргөм. Мурду канап токтобой, башында тромб болуп, ар кандай кырдаалдар болуп, инсульт, инфаркт алып калуу коркунучу бар. Албетте мунун баары рахат деңиз, эгер ошол жактан жаны үзүлүп кетсе, бирок көпчүлүк учурда жөн эле баягы адамдын өзүн дагы кыйнайт, ажы башчысын дагы кыйнайт, жанында жүргөн адамдарды кыйнайт сапарга чыкканда. Ошондуктан сиздерге сунушум лучше алдын ала ушул анализтерди бүт текшерип койгон жакшы болуп эсептелет. Ашказандын анализтерин сөзсүз түрдө текшериш керек. Уйку бездин, өттүн анализтерин, приступ берип калуу коркунучу бар. Анан албетте витаминдердин деңгээлин бир сыйра текшерип коюш керек, урматтуу катталуучулар. Бирок анализдер шаблондо эле мына могу анализдерди тапшырып койсоң жакшы болот деп тапшырылбаш керек. Ар бир адамга индивидуалдуу түрдө сунушталыш керек. Ошондуктан мен анализдерди жазууда, чекап программамда сизге индивидуалдуу түрдө анализдерди жазып берем. Мен анализдерди диске жазууда эмнелерге көңүл бурам? Сиздин жашыңызга, оору баяныңызга, буга чейинки ичкен дарыларыңыз изилдеп, ар дайым сизде бар симптомдор, сизде ар кандай симптомдор болушу мүмкүн. Буга чейинки анализдериңиздин көрсөткүчтөрү, деталдуу түрдө анамнез чогултуп сизден сурамжылоо кылам, мурунку выпискаларыңызды көрөм, азыр ичип жаткан дарыларыңызды көрүп, бир нече ушундай факторлорду чогултуп, андан ошонун негизинде сизге мен атайын индивидуалдуу түрдө, урматтуу катталуучум, мына сизге ушулар керек, умурага чыгуудан мурун сөзсүз түрдө ушуларды тапшырып, чекаптан өтүп коюңуз деп сизге мен жазып берем. Анан лабораторияга барып тапшырып, мага результатын жөнөтөсүз. Результаты чыккандан кийин мен сиздин жана медкартаңызды бүт түзөм. Ушу анализтериңизге, сиздин айткан маалыматтарыңызга карай мен бүт сиздин тамактануу планыңызды, уйкуңуздун планын, гигиеналык нормаларыңызды, иче турган витаминдериңизди, препараттарыңыздын бардык сунуштамаларды сизге ылайык кылып индивидуалдуу түрдө түзүп берем, урматтуу катталуучум. Эгерде умурага даярдык чекап программасына катталууну кааласаңыз, бул видеонун астында менеджерге жазуу деген кнопка бар. Ошол жака жазасыз дагы, катталып, бул мүмкүнчүлүктү эмне колдонсоңуз болот. Албетте биз ден соолукка келгенде Аллах Таалага таянабыз, бирок Аллах Таала бизге себепти кылууну дагы буйруган. Ошондуктан бул себепти дагы ар бир мусулман бир тууганга жасоону сунуштайм, урматтуу катталуучулар. Бул чекап программага катталганда сиздер анализдериңиздердин тизмесин ала аласыз, аларга түшүндүрмө ала аласыз. Иммунитетке керектүү витаминдерди, ошо ажылык учурунда керектүү дары-дармектердин бардык тизмесин, аптечка, тамактануу планы, так диагноздарыңыз, ар кандай кырдаалдарда өзүңүзгө кантип жардам бериш керек, жакындарыңызга кантип жардам бериш керек, бардыгын ошол нерсени ала аласыз. Эң башкысы ушул ислам дининде, пайгамбарыбыздын медицинасында келген сонун эмне ыкмаларды дагы сиздерге ушул медкартаңызга түзүп, сиздин иммунитетиңизди жакшыртып, ушул умра сапарын идеалдуу өткөрүүгө эмне басым жасайм, урматтуу катталуучум. Ошондуктан бүгүнкү мүмкүнчүлүктү колдонуңуз. Бүгүн эгер каттала турган болсоңуз, мен менен дагы түзмө-түз видео байланыш аркылуу консультация алып, умра сапарыңызды сонун ден сак абалда өткөрүү мүмкүнчүлүгүңүз бар. Катталуу үчүн жөн гана мынакей ушул менеджерге жазуу кнопкасын басыңыз. Эгер YouTube каналдан көрүп аткан болсоңуз, бул жака номер калтырып кеткенбиз, 0556 800 600 номерине жазсаңыз, сизди умрага даярдык чекап программасына каттайт. Анда эмесе биз вебинарыбыздын кийинки темасын өтөлү. Кийинки темабыз бул умрада ден соолукту сактоо эрежелери деп аталат. Кантип биз ден соолугубузду сакташыбыз керек, кайсы эрежелерди аткарышыбыз керек? Биринчи эреже, урматтуу катталуучулар, бул колду тез-тезден жууп туруу. Бул коргонуунун номер 1 жолу деп айтсам жаңылышпайм. Себеби дегенде инфекциянын көпчүлүгү бүт ушул жана респиратордук оорулар бүт ушул кол аркылуу жугат да. Ал жакта мисалы тамактандыңызбы, кол жууңуз, туалетке кирдиңизби, кол жууңуз, туалеттен чыктыңызбы, кол жууңуз, мечитке кирдиңизби, кол жууңуз, мечиттен чыктыңызбы, кол жууңуз. 20 секунд самун менен жуусаңыз болот, же атайын өзүңүзгө хлоргексидин кармаган антисептикти алып колуңузду тазалап жүрсөңүз, бул сиздин ден соолугуңузду эмне сактоонун эң идеалдуу жолу болот эсептелет. Экинчи, дегидратациядан сактаныңыз. Дегидратация деген бул организмге суунун жетпей калуубуз да. Барыңыздар келгөндө Мекке, Медина бул ысык, ошондуктан организмдеги суусуздоонун алдын алыш керек. Дегидратация оңойлуу болуп кетет, тез эле организм суусап калат. Ошон үчүн күнүнө 3-4 литр суу ичкенге аракет жасаш керек. Чаңкаганда күтпөңүз. Мына замзам суулар бар, замзам сууларды аз-аздан ичкенге аракет кылыңыз. Ар бир 20-30 мүнөт ичип турууга аракет кылыш керек. Газдалган суусундуктар, хамдият,
кафеят, кофе, чай, муздак суу бардыгын эмне азайтып, тескерисинче жылуу тез-тезден сууларды ичип турсаңыз, бул сиздин организмиңиздеги суусузданууну алдын алат. Андан кийин тамак коопсуздугун өзгөчө көрүңүз. Айрыкча ушул Меккеде жайгашкан, баягы Саатта жайгашкан түрдүү фастфудтар бар. Ар кандай баягы Пакистандан, Бангладештен келгендер жасап сата берет. Ошолорду жеп алсаңыз диарея болосуз. Аякта Escherichia coli деген бар. Ошондуктан тамак жегенде да ысык, жакшынакай, таза жасалган жерлерди тандап, жашылчаларды дагы жууп жеп, замзамды дагы өз бөтөлкөңүздөн ичип, колуңуздан келишинче эмне көчө тамагынан сактанып, түрдүү муздак салаттардан сактанып, көчөдө таркатып аткан тамактардан сактанганга аракет жасаңыз. Буфеттерде мисалы айрыкча көп туруп калган тамактарды өрүп болот, ошол нерселерден сактанганга аракет кылыңыз. Бул тамактануу коопсуздугу сиздин ден соолугуңду сактоонун негизги эрежеси. Андан кийин uyku бул иммунитет менен барабар. Чарчаган организм вируска оңой эле жеңилип калат. Күнүнө минимум 5-6 саат уктаганга аракет кылыңыз. Айрыкча мисалы саат 12-ден 3кө чейин ысыкка чыкпаганга аракет кылыңыз. Ибадаттар ортосунда 20-30 мүнөт эс алыңыз. Бул сиз үчүн эмне сонун мүмкүнчүлүктөр түзөт. Анан бутту дагы сактоого аракет кылыш керек. Барыңыздар өлгөндө жыңайлак келесиз, жыңайлак ал жака канча деген адамдар таваф кылат, базышат. Ар кимде ар кандай нерсе бар. Ошон үчүн тавафтан кийин бутту жуу, кургатуу, бармак араларын кургак кармоо, түрдүү жаракаттар болсо аларды дезинфекциялоо, ошонун бардыгы мен жана чекап программасына катталгандарга медкарта түзгөндө ошо бутка кам көрүү эрежелеринин бардыгын айтам. Анан урматтуу катталуучулар, күндөн сактанганга да аракет кылыңыз. SPF колдонгонго аракет жасаңыз, баш кийим кийгенге аракет жасаңыз, ачык ак кийгенге аракет жасаңыз, индивидуалдуу түрдө аптечкаңыз сөзсүз түрдө болуш керек. Себеби дегенде индивидуалдуу түрдө аптечка болбосо, аяктан сиз бир жака барып бир дары сурасаңыз бербейт. Сиздин организмди эч ким терең изилдөө кылайын дебейт. Аякка сизге окшогон миңдеген ажылар барат. Үстүртөн карап коет. Ошондуктан ар бир адамдын өзүнүн индивидуалдуу аптечкасы болуш керек. Ошон үчүн мен могу чекап программага катталгандарга бүт ошо индивидуалдуу аптечканы түзүүнү дагы мен берем, урматтуу катталуучум. Анан эң негизги эреже бул чекап диагностикадан өтүп, өзүңүздүн организмиңизди билип, ошо организмиңиздин слабый жерлерин так аныктап, күчтөндүрүп, организмиңизди сонун кылып даярдап, умра сапарын идеалдуу аткарып келүүгө аракет жасаңыз. Бул нерсени жасоонун эң негизги биринчи кадам албетте организмди изилдөө кылып, чекаптан өтүп, диагностикадан өтүп, индивидуалдуу түрдө медкарта түздүрүп алыңыз өзүңүзгө. Бул сиздин ибадатыңыз үчүн, сиздин Аллахка жакшы ибадат кылып, сапаттуу ибадат кылып, оорубай, кыйналбай, башкаларды да кыйнабай, өзүңүз да кыйналбай, сонун ушул сапарга барып келүүңүздү камсыз кылат, урматтуу катталуучу. Бул медкартада сизге анализдериңиз болот, анализдериңиздин түшүндүрмөсү, анализдериңиздин тизмеси, ар бир анализге мен түшүндүрмө жазайм. Иммунитетиңизге керектүү, организмге керектүү витаминдер, препараттар, өнөкөт ооруларыңыз болсо туура дозаларын бүт жазып берем. Оригинал препараттар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын медицинасына келген бүт сунуштамалар, так диагноздарыңыз, тамактануу планыңыз, гигиеналык нормалар, бүт аптечка эң негизги сизге керектүү индивидуалдуу аптечкаңыз болот. Ошондуктан бул программага орундар өтө аз, мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, урматтуу катталуучум, сөзсүз түрдө өзүңүздүн ден соолугуңузду сактоо себебин жасап коюун ар бириңиздерге сунуштайм. Эгерде бул видеону атайын ушул умра башчылар же болбосо ушул атайын тур фирмалар көрүп атсаңыздар да, өзүңүздөрдүн ушул умрага аттанып аткан кардарларыңыздарга да айтыңыздар, бул программадан жок дегенге өтүп койсун. Себеби дегенде бул сиздерге эле жакшы болот, сиздерге эле жеңил болот. Ошондуктан сиздерге сунушум ооруну дарылаганга караганда баарын алдын алып, баарын даярдаган жакшы болот эсептелет. Эгерде каттала турган болсоңуз, мынакей бул жакта менеджерге жазуу деген кнопка бар, ошол жака жазыңыз. Бул программанын баасы болгону 15 000 сом. Анан эгерде бүгүн каттала турган болсоңуз, чекап программасынан кийин сиз менен түзмө-түз байланышып, видео консультация дагы менден алуу мүмкүнчүлүгүңүз болот. Ошондуктан бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз, урматтуу катталуучум. Анда эмесе сиздин умра сапарыңызга Аллах Тааладан береке тилейм, ийгилик каалайм. Буйруса сонун абалда умра сапарыңызды ишке ашырып келесиз деген ишеничтемин. Эң башкысы Аллахка таянып, андан кийин мына ушундай ден соолукка пайда келтирүүчү себептерди аткарып коюңуз. Буйруса баары жакшы болот. Анда эмесе өзүмдүн чекап программамдан көрүшкөнчө.